Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін болған окуядан алынып Түштүк Кореяның ең мыкты тасмаларының қатарына қошылған адам өлтірген күнін эстөө аттуу тасманы көрөбүз. Даяр болуп калсаңыздар дароо эле тасманын таржымалына өтөлү. 23 октябрь 1986 жыл Түштүк Корея өлкөсүнүн Хвасон аймагы. Тергөөчү Пак Туман кылмыш болгон жерге келе жаткан. Көрсө ал жердеги дыйкандар суу өтүүчү арыктан кыздын денесин таап алышыптыр. Анда Пак кылмыш болгон жерге барып, бирок ал жердеги дыйкандын балдары каарманыбызга аябай тоскоолдук кылышып, жада калса өлгөн кыздын кийим кечелерин да ыргытып ойной башташат. Биз ушул жерде Хвасон аймагындагы тартип сакчылар өздөрүнүн ишин мыкты аткара албагандыгын түшүнөбүз. Анткени Пак Туман тергөөчү болгондугу менен суракты дагы жакшы ала албай, жада калса кагазды дагы мыктылап толтура албай, буга чейинки кылмыштан көп өтпөй эле дагы бир эгин талаасында экинчи кыздын өлүп жаткан жеринен табышат. Бул жолу дагы биринчи кылмышка окшоп кыздын колун байлап иш кийимин башына кийгизип коюптур. Ал аз келгенсе ал жерге кабарчылар дагы келишип, жада калса жаш балдар тегеректеп ойношуп, кылмышкердин изи турган жерден трактор өтүп изин дагы жоготуп алышат. Кыскасын айтканда, бул тергөөчүлөр өздөрүнүн ишин такыр эле билишпейт окшойт. Кандай болбосун, бул кылмыш иштери тергөөчү Пак Туманга жүктөлгөндүктөн ал өзүнүн ишин баштап адамдарды суракка алып, бир күнү башчысы менен отуруп ага мактанып, мен негизи адамды бир карап эле ким экендигин билип коёмун. Анын көзүнө карап эле кылмышкерби же кылмышкер эмеспи сезип коюш оңой эле. Ошон үчүн мен суракка алынгандардын сүрөттөрүн китепчеме жабыштырып коёмун. Бир күн болбосо бир күн алардын сүрөттөрүн карап олтуруп кылмышкерди табамын деп мактанат. Ошондой күндөрдүн биринде Пак Квоксул Йонг деген кыз менен эс алып олтурган. Бул кыз жанагы аягы суюк, жеңил акча тапкандардын бири болчу. Сыягы каарманыбыз Пак ага ишеничтүү кардар окшойт. Ошондуктан кыз ага өтө бир маанилүү маалыматты айтып бере баштайт. Менин билишимче, жакында силер талаадан кыздын денесин таптыңар. Мен бир Баеки аттуу үй бүлөнү билемин, аларды көпчүлүгү жаман көрүшөт. Анан да алардын келеси ора Кван Хо деген баласы бар. Алар кыздарды аңдыганды жакшы көрөт. Билишимче, ал бала жанагы каза болгон кызды дагы ошол түнү аңдып жүргөн экен. Бирок мен бул нерсени так маалымат деп айта албаймын, укканымды гана айтып жатамын. Балким ошону бир текшерип көрөбүз десе, бул маалыматты уккан каарманыбыз ордунан туруп эле дароо жөнөйт. Кван Хо, давай поговорим как мужчина с мужчиной. Каарманыбыз буга чейин сөз болгон Кван Хону дароо эле кармоо алып андан сурак ала баштайт. Бирок биз ушул жерде Кван Хо бети күйүп калган, анан дагы акыл эси кем экендигин түшүнөбүз. Ошондуктан ал суракта олтургандыгын деле түшүнбөй ар кайсы сөздөргө күлүп жооп берип, бирок мен адам өлтүргүч эмесмин десе, каарманыбыздын кесиптеши Йонгу келип эле дароо эле аны сабай баштайт. Кандай болбосун, Кван Хо келдек чегенине карабай, мен адам өлтүргөн эмесмин деген оюнан кайтпай коет. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Бул убакта каза болгон кыздар тууралуу маалыматтар сыналга чейин чыгып, аялдар көчөдө жалгыз жүрүүдөн коркушуп, жолдо келе жаткан аял артынан келе жаткан кишиден коркуп эле качып жөнөйт. Анда жанагы аял тайып жыгылып кетип, артындагы киши ага жардам бергенге аракет кылып, бул абалды унаасы менен келе жаткан каарманыбыз Пак Туман көрүп калып эле жанагы кишини сабай баштайт. Биз ушул жерде бул баланын аты Со Тхеюн экендигин түшүнөбүз. Көрсө ал Сеулдан Хвасонго атайын жөнөтүлгөн тергөөчү экен. Көрсө аны каармандарыбызга шерик кылып, кыздарды өлтүрүп жаткан зөөкүрдү табууга жөнөтүптүр. Анда Пак Туман андан кечирим сурап, сен тергөөчү болуп эмнеге мындай мушташа албайсың деп таң калып, кандай болбосун биргеликте изилдөө ишин башташат. Анда Пак Туман буга чейин кармалган Кван Хонун бут кийимин алып окуя болгон жерге алып барып изин түшүрүп, аны сүрөткө тартып алып келет да Кван Хону коркута баштайт. Биз окуя болгон жерден сенин бут кийимиңдин изин таптык. Сен ал кыздарды өлтүрдүң беле десе, Кван Хо дагы деле жок деп жооп бергенден аны токойго алып барып коркутушуп, биз азыр бул жерди казып сени тирүүлөй көмөбүз. Сен эмнеге кылмыштарыңды мойнуңа албай жатасың десе, ошол мезгилде Кван Хо бир түшүнүксүз окуяны айтып бере баштайт. Ал каза болгон кыз чындап эле жакшынакай болчу, бирок мен анын мойну муунтулганын көрдүм. Колу болсо баштыгынын кармагычы менен байланды. Анан да башына ич кийими кийгизилди деп кыз кандай абалда табылса так эле ошондой кылып сүрөттөп берет. Бирок ошол мезгилде токтоп калып, мындан аркысы эсимде жок десе, Йонгу аны кайра сабай баштап, бул окуяны алардын жанында Тхэюн унчукпай эле карап турган эле. Анткени ал үчүн каармандарыбыздын кылып жаткан иши тамашадай эле көрүндү. Көп өтпөй эле тергөөчүлөр биз зөөкүрдү таптык деп Кван Хону адам өлтүргүчкө чыгарышып, кабарчыларды чакырышып, гезитке дагы сүрөткө түшүшүп өздөрүн баатыр сезе башташат. Бирок Тхэюн Кван Хонун бул кылмышты кыла албагандыгын толук эле түшүнүп турган. Анткени ал Кван Хонун колунун аябай алсыз экендигин көрүп, каза болгондордун колу өтө бекем байлангандыгын билип, мындай байлоо үчүн өтө күчтүү кол керек экендигин түшүнүп турган. Бирок анын бул сөзүн тергөөчүлөр такыр эле укпай, жада калса башчысы дагы көңүл бурбай, кабарчылардын
алдыдагы элдерди дагы чакырып алышып, кылмыш төмөндөгүдөй болгон деп Кван Хону көрсөт деп коркута беришет. Ошол мезгилде Кван Хонун атасы ал жерге келип, менин баламдын эч кандай күнөөсү жок деп ызы чуу салып, анын акыл эси кем экендигин кабарчыларга жеткирип, катуу дүрбөлөң башталат. Ошондо гана каармандарыбыз Кван Хону кое берүүгө туура келди. Бул убакта Тхэюн ал жердеги тергөөчүлөрдүн пайда жок экендигин түшүнүп, өз алдынча изилдөөсүн баштап, ал жерге борбордон текшерүү келгендиктен ага өзүнүн жыйынтыгын түшүндүрүп бере баштайт. Бул жерде эки кыздын денеси табылды, бирок менин изилдөөмдө дагы бир кыздын денеси табыла элек. Анткени эки кыз тең жамгыр жаап жаткан учурда өлтүрүлүптүр. Анан дагы экөөнүн тең кийимдери кызыл түстө болгон. Бирок бул аймакта Хёнсу деген кыз дагы 2 ай мурун жамгыр жаап жаткан учурда жоголуп кеткен. Бирок бул окуяга эч ким деле маани бербептир. Менимче ал кыздын дагы денесин издешибиз керек. Ошондуктан мага 2 күн убакыт, анан дагы бир топ тартип сакчыларды берсеңиз, мен ал кыздын денесин табамын. Менимче анын деле денеси буга чейинки табылган денелерден алыс эмес болсо керек деп изилдөө ишин баштап, өзү айткандай чындап эле жоголгон кыздын денесин таап алат. Көрсө ал кыз дагы жоголгон мезгилде эле өлтүрүлүп, денеси чирийин деп калган экен. Ошондо гана ал жердеги жергиликтүү тергөөчүлөр каарманыбыз Тхэюндун мыкты тергөөчү экендигин түшүнүштү окшойт. Он не спешил. Набивает руку. Ошондуктан тергөөчү Пак кээ бир учурда Тхэюнга жини келип, жанагы Кореядан Кыргызстанга унаа ташыгандар бири-бири менен урушуп кеткендей эле урушуп кетип жатышкан. Анда алардын башчысы экинчи силердин урушканыңарды көрбөйүн деп тилдеп максаттарынын бир экендигин айтып, эгер бул зөөкүр чындап эле жамгыр жаап жаткан учурда адам өлтүргөн болсо, ал дагы кол салышы мүмкүн. Биз эми андан бир кадам алдыда болушубуз керек, жамгыр жаап жаткан учурду күтөлү. Атайын кызыл кийим кийген кызды жалгыз чыгарабыз дагы артынан аңдыйбыз. Ошондой кылып кармасак болот деп күндөрдүн биринде жамгыр жааган мезгилде өздөрүнүн иш чарасын башташып, бирок канчалык күтсө дагы алар чыгарган кызга эч ким кол салбай коет. Бул убакта жергиликтүү жашоочулардын бири түн бир убакта бир жака жөнөгөндүгүн көрөбүз. Бирок ал үстүндөгү кызыл кийимин чечип, башка кийим кийип жөнөйт. Сыягы зөөкүр кызыл кийимдүүлөргө гана кол салат деген чын эмес окшойт. Анткени жанагы кыз түн бир убакта эгин талааны кесип өтүп бара жаткан кезде түшүнүксүз ышкырыктар пайда болуп, кыз бир нерсени сезип, жүрөгү түшүп эле жарыкты көздөп чуркап жөнөйт. Ошол мезгилде анын алдынан бейтааныш бирөөнүн чыга калгандыгын көрөбүз. Ошентип кылган аракетине майнап чыкпаган каармандарыбыз эртеси күнү кылмыш болгон жерге келишип, бул жолу дагы өлгөн кыздын денесин мурдагылардыкындай абалда табышат. Анан дагы тергөөчүлөр ал жерден кылмышкерди табыш үчүн эч кандай из таба алышпай, жамгыр жада калса кылмышкердин кол издерин дагы жууп кеткендигин түшүнүшөт. Бир кезде Пак башчысына өзүнүн оюн айтып, менимче кылмышкер чачы жок такыр эле таз неме окшойт. Анан дагы ал эркектик жагындагы түктөрүн алып койгондой сымал. Анткени өлгөн кыздар зордукталгандыгы менен эч кандай түктөр калбаптыр. Менимче ошондойлорду издешибиз керек десе, муну уккан башчысы менен Тхэюн күлөйүн деп, бирок күлкүлөрүн токтотушуп, ошол мезгилде эле тартип сакчыларынын бири Квон деген кыз өзүнүн оюн айта баштайт. Менин байкоомдо ар бир кылмыш болгон күнү бейтааныш адам үн алгыга бир ырды буйрук берип турат экен. Ал ырдын аты кайгылуу кат деп аталат. Бул менимче эч кандай кокуздук эмес, балким ошол зөөкүр кылмыш кылаардын алдында ушул ырды үн алгыдан уккусу келгендир да. Буну териштириш керек десе, бул ой Тхэюнга дагы жагып, башчысы дагы макулдугун берип, Тхэюн үн алгылардын кеңсесине жөнөп териштирүүсүн баштайт. Бирок анын аракетинен бат эле майнап чыкпай калат. Анткени үн алгыга буйрутма берген адамдардын тизмеси буга чейин эле таштандыга кетип калыптыр. Каарманыбыз тергөөчү Пак болсо өзүнүн оюнан кайтпай, эркектик жагында түгү жокторду издеш үчүн жуунучу жайга барып, акыр аягы айласы кетип, эмне кылышын билбей көз ачыкка дагы барып сурай баштайт. Анда көз ачык каарманыбызга кылмышкердин жүзүн билиш үчүн кылмыш болгон жерге бар деп буйруп, анан дагы ар кайсы түшүнүксүз бир кыймылдарды үйрөтөт. Анда Пак шериги Йонгун алып алып, кылмыш болгон жерге барып көз ачык айткан нерселерди жасай баштаган. Ошол маалда эле алар ал жерге бейтааныш адамдын келе жаткандыгын көрүп калышат. Көрсө бул каарманыбыз Тхэюн экен. Сыягы ал дагы өзүнүн изилдөөсү менен жүргөн окшойт. Бир мезгилде ал жерде дагы башка адам пайда болуп, Тхэюн дагы бекингенге жетишип, жанагы адамды байкап турушса, ал дагы келип эле чөнтөгүнөн аялдардын ич кийимин алып эле ыргытына баштайт. Ошол мезгилде эле 3 каарманыбыз биригип алып жанагы адамды кубулап жөнөшүп, бирок такыр эле жетишпей, айылды аралап качкан адам каармандарыбыздан оңой эле кутулуп кетет. Анткени ал аймакта түнү күнү ишин токтотпогон ишкана бар эле. Ал жерде жумушчулар өтө эле көп болгондуктан каармандарыбыз жанагы адамды алардын арасынан таба алышпай, бир кезде гана тергөөчү Пак аны жакшылап көрүп калгандыктан байкап калат. Ошентип алар бейтааныш адамды кеңсесине алып жөнөшүп эле сурак ала башташты. Көрсө бул адамдын аялы жана 2 баласы бар экен. Аялы оорулуу болуп төшөктөн турбагандыктан аны ар дайым жакшы карап, анан дагы ар жекшемби сайын чиркөөгө барып турат экен. Кошуналардын айтымында ал адамдын эч кандай бирөөгө зыяны жок болчу. Бирок ал тергөөчүлөргө айтып бергендей, аялдардын ич кийимдерин алып алып анонизм менен алектенип турат экен. Ошондуктан бул адамдын кыздардын өлүмүнө тиешеси жок экендиги толугу менен эле аныкталат. На этот раз будь реалистичнее, как в кино, а?
Бирок адаттагыдай эле тергөөчүлөр Пак менен Йонгу аны коркутуп ортокмокко алышып, кана күнөөңдү мойнуңа ал деп эле үн жазуучу аппаратканын сөздөрүн жаздыра башташат. Анда кармалган адам ар кайсы окуяларды айтып, кыздардын өлүмүнө такыр эле тиешеси жок нерселерди айтып берип, тергөөчү Пак өзү кошумчалап айтса дагы кармалган адам сөздөрүнөн адашып кете берет. Анткени ал эч ким жок жерде бузукулук менен алектенгендиги менен адам өлтүргөнгө эч кандай тиешеси жок болчу. Каарманыбыз Тхэюн бул нерсени сезип тургандыктан дароо эле изилдөө ишин улантып, ал аймакта жашаган ар кайсы кыздардан ар түрлүү окуялар тууралуу сурап, жалгыз жашап адамдар менен мамиле кылбаган кыз тууралуу билип калат. Анда каарманыбыз дароо эле ошол кызга барып, ал кыздын эркектерден аябай эле коркуп калгандыгын байкап, кесиптеши тартип сакчы Квонду алып келип жанагы кыз менен сүйлөштүрө баштайт. Көрсө мындан 1 жыл мурун жамгыр жаап жаткан учурда бул кыз дагы Зөкүрдүн колуна түшүп, ал кызды дагы Зөкүр өзүнүн ыкмасы менен байлап ишин бүтүргөндөн кийин өлтүрбөй эле кетип калыптыр. Бирок өкүнүчтүүсү бул кыз катуу коркуп калгандыктан Зөкүрдүн бетин карай албай койгон экен. Бирок ал менин оозумду колу менен жапкан кезде колу кыздардыкындай назик экендигин байкадым деп айтып берет. Бул убакта Пак менен Йонгу адаттагыдай эле жанагы кармалган адамды кыйнап көргөзмө алып жатышкан. Анда Тхэюн кеңсеге келип асылып турган адамдын колун кармап эле анын таштай катуу экендигин көрүп, буну кой берип жибергиле. Анын Зөкүргө эч кандай тиешеси жок деген талабын коет. Анда Пак жини келип Тхэюн менен уруша баштап, башчысы ал жерге келип бөлүштүрүүгө аракет кылып, ошол мезгилде эле Квон үн алгыны койсо буга чейинки сөз болуп жаткан кайгылуу кат деген ырдын болуп жаткандыгын угушат. Анан дагы Тхэюн терезени ачса, эшикте жамгыр жаап жатыптыр. Анда каармандарыбыз дагы дүрбөлөңгө түшүп, Квон дароо эле үн алгынын кеңсесине жөнөп, каармандарыбыздын башчысы болсо ал жака тартип сакчылардын тобун чакырса бош эмес деп жөнөтпөй коюшат. Анда айткандай эле эртеси күнү эгин талаалардын биринен 28 жаштагы кыздын денесин табышты. Демек жанагы кайгылуу кат деген ыр менен жамгырдын бул кылмыштарга толугу менен эле тиешеси бар окшойт. Бул убакта үн алгынын кеңсесине келген Квон ырды буйрутма берген адамдын дарегин таап, анын аты Пак Хюнгу экендиги белгилүү болот. Анда каармандарыбыз дароо эле анын үйүнө жөнөшүп, бирок аны үйүнөн табышпай, буга чейин кылмыштар болгон жерден алыс эмес жерде жайгашкан ишканада иштегендигин билишет. Анда каармандарыбыз ал жака шашылып эле барышып, биринчи жолу Пак Хюнгунун жүзүн көрүштү. Эң кызыгы, бул адам чындап эле назик, колдору болсо аябай эле жумшак экен. Каармандарыбыз чогулуп алышып, андан сурак ала башташып, Хюнгу болсо өзүн аябай олуттуу алып олтуруп, ырды буйрутма бергендигин мойнуна алып, бирок эч кандай адам өлтүргүч эмес экендигин айтат. Анда Тхэюн ага суроо салып, эгер сен кечке үйүңдө үн алгы уккан болсоң, кайсы ырлар ырдады? Сен буйрутма берген ырдан кийин кайсы ырлар коюлду десе, кармалган адам билбеймин деп жооп берип, бардык берип жаткан көргөзмөсү боюнча адам өлтүргүч так эле ушул экендиги аныкталып жатты. Бирок чындыгында каармандарыбыздын ага каршы эч кандай бир далили жок эле. Ошондуктан Йонгу адаттагыдай эле өзүн кармай албай, аны дароо эле ортокмокко ала баштайт. 7, 8, 9. Эң кызыгы, кармалган адам Хвасонго көчүп келгенине 1 жыл болуптур. Бул өлүм менен коштолгон окуялардын дагы башталганына 1 жыл болгон эле. Кандай болбосун, каармандарыбыз ага каршы далил таба алышпай, эмне кылышын билбей, Тхэюн ошондо гана биринчи жолу балким ал күнөөсүн мойнуна алгычагында сабайбыз деген сунушун айтат. Бирок ошол мезгилде анын эсине биринчи жолу кармалган акыл эси Кемира Кванхо түшөт. Ал буга чейин токойдо кыздын кандай болуп өлгөнүн так эле айтып берген эле. Ошондо гана каармандарыбыздын башына жетип, демек ал өлтүрбөсө дагы өлтүргөн адамды көргөн экендигин түшүнүшүп, кеңсесинен чуркап чыгып эле Кванхону издеп жөнөшөт. Алар дароо эле Кванхонун үйүнө барып, ага жолугайын десе, Кванхо каармандарыбыздан коркуп качып жөнөп, ток кетүүчү мамычалардын бирине чыгып алып такыр түшпөй коет. Анда каармандарыбыз аны алдап соолап, биз сенин кыздарды өлтүрбөгөндүгүңдү түшүндүк, бирок сен өлтүргөн адамды көрүпсүң го. Ошол тууралуу бизге айтып берчи десе, бул сөздөрдү уккан Кванхо каармандарыбызга макулдугун берип, көргөн окуясын айтып бере баштап, мен анын жүзүн 3 жолу көргөнмүн, ал мезгилде чагылган дагы түшүп жаткан. Ал менин эсимде деп жатса, каармандарыбыз дароо эле Пак Хюнгунун сүрөтүн көрсөтүп, бул сүрөттөгү адам ошол беле деп жатса эле, ал жерге Кванхонун атасы адамдары менен келип, менин баламды дагы карбайын деп жатасыңарбы деп эле каармандарыбызга кол сала башташат. Анда Кванхо ал жерден качып кетип, каарманыбыз Пак анын артынан кубалап жөнөп, качып бара жаткан Кванхо поездди байкабай калып, поезд аны өлтүрө сүзүп кетет. Ошентип каармандарыбыздын жалгыз үмүтү үзүлүп, колго түшкөн Пак Хюнгу оңой эле чыгып кетти. Бирок күндөрдүн биринде кыздардын денесин изилдеп жаткан дарыгерден маалымат келет. Көрсө бирөөсүнүн кийиминен эркектин уруктугун табышыптыр. Эгер ал уруктукту экспертизага жөнөтүп, анын кимдики экендигин аныктай турган болсо, так эле далил болмок. Кызыгы, ал убакта мындай экспертиза Түштүк Кореяда жок болгондуктан ал нерсени Америкага жөнөтүүгө туура келип, анын жообу кайтып келгичеңде өтө көп убакыт өтө баштайт. Ал аралыкта каармандарыбыздын иши такыр эле алдыга жылбай, бирок эч кандай кылмыш
чыгыштагы жасалбай. Каарманыбыз Тхэюн буга чейин колго түшүп бирок чыгып кеткен Пак Хёнгунун артынан аңдый баштайт. Ал бир күнү шектүүнү аңдып олтуруп уктап кеткендиктен анын кайда кеткендигин таппай калды. Ошондуктан дароо эле шектүүнүн үйүнө барып бирок анын үйүндө жок экендигин түшүнүп дүрбөлөңгө түшүп, бул аралыкта дагы кылмыш болушу мүмкүн деп ызы чууга түшө баштайт. Ошол убакта эле каарманыбыз айтып жаткандай түн бир убакта окуучу кызды бейтааныш адам уурдап кеткендигин көрөбүз. Ошентип буга чейин Тхэюн айтып жаткандай эле ошол түнү кылмыш болуп эртеси күнү өлгөн кыздын денесин табышып, кылмышкердин бул жолку кылмышы каарманыбыз Тхэюнга аябай эле катуу тиет. Анткени ал каза болгон окуучу кызды мурдадан эле тааныйт эле. Анан дагы ал кыздын аябай жакшы экендигин билчү. Ошондуктан жини келип дароо эле Пак Хёнгунун үйүнө барып аны уртогмок ала баштап, азыр мен сени өлтүрүп койсом сени эч ким таппайт. Ошондуктан чыныңды айткын, аларды сен өлтүрдүңбү деп тапанчасын такаса, Хёнгу ооба мен өлтүрдүм деп жооп берип, ошол маалда эле каарманыбыздын артынан тергөөчү Пак чуркап келип бизге Америкадан жыйынтык келди деп кагазды көрсөтөт. Бирок эң эле кызыгы ал жердеги табылган урукту келтек жеп жаткан адамга такыр тиешеси жок экен. Муну окуган Тхэюн эмне кылышын билбей, бирок Хёнгуга жини келип аны тапанчасы менен атып салууну каалап, ал жерде турган тергөөчү Пак каарманыбызды токтотуп Хёнгунун кете берүүсүн айтат. Анткени каармандарыбызда эми ага каршы чындап эле эч кандай далил жок болчу. Хватит с нас. Бул окуялар аяктап биз 2003-жылды көрө баштайбыз. Бул убакта каарманыбыз тергөөчү Пак тергөөчүлүктөн кетип ишкерлик менен алектенип, үй бүлөлүү болуп бир уул бир кыздуу болуп калган. Ал күндөрдүн биринде жумушуна бара жатып айдоочуна токтоп туруусун суранып, эгин талаасында жол менен басып келе жаткандыгын көрөбүз. Көрсө бул жанагы тасманын башындагы эң биринчи курман болгон кыздын табылган жери экен. Анда каарманыбыз ал жерди карап жатса, анын жанына кичинекей бир кыз келип, сиз бул жерде эмне кылып жатасыз деп суроо сала баштайт. Анда Пак жөн эле олтурганмын десе, жанагы кыз сөзүн улантып, мен бир канча күн мурун бул жерден башка кишини көрдүм. Андан дагы сиз эмне кылып жатасыз десем, ал киши мага жооп берип, мен бир нече жыл мурун бул жерде бир иш кылдым эле, ошону эстеп жатам деп жооп берди. Мен ал кишини бул жерден сизге окшотуп эле биринчи жолу көрдүм десе, каарманыбыз уккан кулагына ишенбей. Демек кылмышкер дагы деле эркиндикте жүргөндүгүн түшүнүп, экранды карап турган жерден тасма аягына чыгат. Көрсө бул тасма тартылган убакта дагы ал кылмыш ишинин бет ачылбай кылмышкер кармалбагандыктан, эгер кылмышкер бул тасманы көрө турган болсо, көз караштар так эле ошол кылмышкерге арналсын деген белги кылыптыр. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кайда жүрбөйлү ар дайым амандыкта бололу.